Саламатсыздар, урматтуу коллегалар. Турдум Аматович, мен ушул жанагы жайыттар жөнүндө мыйзамга өзгөртүүкү мыйзамды караштын алдында мен информация берип коеюн дедим эле да. Дагы бир жолу урматтуу коллегалар, сиздерди эскертип кетет. Бул мыйзамдын максаты эле, бир эле максаты бар, биздин жайыттарды менчиктештирүү. Бул мыйзам биздин улуттук кызыкчылыкты, элдин кызыкчылыгына дагы каршы мыйзам. Ошондуктан мына биздин бүтүндөй элибиз да каршы чыгып атат. Мына менин колумда мына документ 10 миңден ашык Кыргызстан бүт аймактарынан, бүт облустарынан келген каршы чыгып аткан 10 миңден ашык кол турат. Бул жалпы бүтүндөй, бул бир айда эле чогулган колдор да. Анан кийин жалпы эле элибиз бул мыйзамга каршы, ошондуктан ушуга эгер элдин жанагындай каргышыга калып калбайык десеңер, ушул законго каршы беришиңиздерди, колдобой каршы беришиңиздерди мен сиздерден суранып кетем. Чоң рахмат. Азыр мен берде министерствонун өкүлдөрү бизге туура эмес маалымат берип атат. Мындайча айтканда депутаттарды вообще алдап атат, мындайча айтканда. Себеби деген мындай да, азыркы күндө эле азыркы закондор ошол жайыттарды, колдонбой турган жайыттарды башка багытта иштеткенге биздин закондор жол берет. 515 постановление 13-жылда. Анан кийин жер кодексинин 15 беренеси жол берет ошого. Единственный бул документтер эмнеге жол бербейт? Менчиктештиргенге жол бербейт. Ошондуктан булар колдонгусу келбей атат азыркы закондор, действующий законду. Булар именно ушул өзгөртүүнү киргизген максаты, бир эле максаты. Менчиктештириш керек. Себеби деген бир эле менчиктештирбеген жайыттар калган. Ошондуктан аябай туура эмес маалымат берип атат. Чоң рахмат. Ушуну көңүлгө алып койсоңуздар. Берде Балбакиним кайра чыгып эле мен губернатор болуп иштеп туруп, ушул тажрыйбамдын негизинде андай тигиндей деп эле айтып атат да. Хорошо, кандай тажрыйбасы бар экен? Бир жыл губернатор болгондор. Мен 2 жолу губернатор болгон киши катары. 4 жыл, жалпысы 4 жыл, 5 жыл губернатор болгон катары киши айтып атамын. Бул керексиз. Бул мыйзам элге да каршы, мамлекетке, улутка дагы каршы мыйзам. Ошондуктан муну колдобош керек вообще. Чынын айтканда, рахмат чоң.